саламатсызбы? Эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, анда подписаться кнопкасын жана коңгурочону басып коюңуз. Дал ошондо сиз биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыз. Биздин каналдын өнүгүшүнө салым кошуп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Чачтын түшүшүнүн сиз билбеген 8 себеби жана аны кантип алдын алыш керек? Адам баласында күнүнө көптөгөн чач түшүп турары белгилүү. Бирок ордуна жаңы чач чыгарын билбейбиз. Эгер чачтын өсүүсү акырындап, түшүүсү көбөйгөнүн байкасак, бул таз боло баштагандан белги берет. Ошондуктан муну байкасаңыз себебин издеп тез арада чара көрүп башташ керек. Ал үчүн түшкөн чачыңызды кылдат караңыз. Эгер түбүндө боз мүшөкчө болбосо, анда кооптонбой эле койсо болот. Эгер мүшөкчө болсо, анда мындай тажрыйба жасап көрүңүз. Чачты 3 күн жуубай, анан бир ууч кармап тартып көрүңүз. Эгерде колдо 5тен ашык чач калса, анда себебин издеңиз. Чачтын түшүү себеби ар кандай болот? Негизгилери болуп төмөнкүлөр эсептелинет. Биринчи, иммунитеттин төмөндүгү. Аялдардын чачтарынын түшүшү иммунитетке байланыштуу. Көбүнчө бул сиздин организм алсыз болгондо же катуу иштеп вирус менен алышып жатканда болот. Көпчүлүк аялдар чачтын түшүшү төрөттөн кийин же эмчек эмизген убакта башталганын белгилешет. Ошондой эле жөнөкөй суук тийүүдөн дагы чач түшөт. Бул көбүнчө эркектерге да таандык. Алдын алуу жолдору. Муну менен күрөшсө болот. Врач менен бир кеңешип көрүңүз. Иммунитетти көтөрүүгө кандай препараттарды колдонсо болоорун. Өзүңүздү диеталар менен кыйнабаңыз. Андан көрө спорт менен машыгыңыз. Бул сиздин организмди чыңдайт жана суук тийүү ооруларынан сактайт. Жыл сайын көлгө барып эс алыңыз. Бул сиздин организмди чыйралтып, жетиштүү көлөмдө D витаминин алганга жардам берет. Экинчи, организмде темирдин жетишсиздиги. Темирдин жетишсиздиги аялдарда айыз маалында же ар кандай диеталарды көп колдонгондон келип чыгат. Дайыма ачка жүрүүнүн жыйынтыгы бул анемия, уйкучулук, жалпы алсыздык, бардык организмдеги темирдин жетишсиздигинин белгиси. Алдын алуу жолдору. Баштын терисин саламатта болуусу жана анын функцияларын калыбына келтирүү үчүн организмдеги темирдин балансын толукташ керек. Витаминдер курусун ичсе болот. Ошондой эле тамак ашка курамында темир бар азыктарды колдонуу зарыл. Аларга боор, балык жана уйдун эти, жумуртканын сарысы, кара нан, гречка жана дагы алма, анар ширелери кирет. Үчүнчү, ар кандай дарыларга реакция. Бирөөнү дарылап, экинчисин талкалайбыз деп бекер айтпаса керек. Көп дарылар баштын териси менен чачка таасирин тийгизүүчү касиеттерине ээ. Алардын эң күчтүүсү химиотерапия. Бирок таасир берүүчү дарынын түрү бул эмес. Мындай жыйынтык берүүчү таблеткалар жогорку кан басымга каршы, кээ бир бойго бүтүрбөөчү дарылар, антидепрессанттар жана кадимки эле аспирин. Эмне кылуу керек? Дарылануу курсуңуз бүтөөрү менен баштын териси менен чачтын өсүүсү калыбына келе баштайт. Бирок кээ бир онкологиялык оорулардын чачтары да толук калыбына келет. Врачтын кеңешисиз дарыларды ичүүнү токтотпош керек. Төртүнчү, баш терисинин инфекциялык оорулары. Серобея жана дерматит бул баш терисинин инфекциялык оорулары. Чачтын түшүшүнүн бирден бир себеби. Дерматиттин чыгыш себеби сырткы күчтөрдөн жана организмдин ички абалынан көз каранды. Эмне кылуу керек? Дерматиттин чыгуу себебин аныкташ үчүн врачка кайрылышыңыз керек. Бул жерде тилекке каршы эч кандай баштын териси үчүн маска же чөп жардам бербейт. Эң биринчи ооруну айыктырыш керек. Бешинчи, чачтын тамыры менен баш терисине кандын жетишсиздиги. Дагы бир маанилүү себеби баш кан тамырлары менен аз камсыз болушу. Мындай бузулуунун чыгышынын себеби жалпы бир оору же курамында кофеин көп суусундуктарды көп ичүү. Бул суусундуктардын айынан тамырлар бат эчкерет. Ошондой эле алкоголь дагы өзгөчө коньяк баш терисине терс таасирин тийгизет. Эмне кылуу керек? Күнүнө 1-2 чашкадан ашык кофе ичпеңиз. Неге эле бардык эле суусундук менен ичкиликтерди ашыкча иче бербеңиз. Спорт менен машыгыңыз, олтуруп иштеген жашоо образыңызды
6. Витамин менен микроэлементтердин жетишсиздиги. Көп убакта чачтын түшүүсү микроэлементтер менен витаминдин жетишсиздигинен болот. Өзгөчө бул жаздагы А витаминоз убагында көрүнөт. Ошондой эле спирт ичимдигин көп ичүү менен тамеки чегүү витаминдердин бир тобун кесип кетет. Кеңеш: жазында витамин комплекстерин ичиңиз, алдын ала врач менен кеңешкенден кийин. Ошондой эле жашылча жемиштерди күнүмдүк рациондо көбөйтүңүз. Алар организмдеги витаминдер менен микроэлементтерди көтөрөт. Эсиңизде болсун, саламат организмге чач барпайып жалтырак көрүнөт, тырмактар сынбай сулуу болот. 7. Стресс. Дайым болуп туруучу үйдөгү жана жумуштагы стресстен дагы чач түшөт. Көп нерв болсоң эле биринчи белгилери көрүнөт. Чынында стресс бир жолу болсо анча маанилүү эмес. Бирок стресстен хроникалык түрүнө өтүп кетсе, баштын кан тамырлары ичкерип, кан айлануу начарлайт да чач аябай бат түшө баштайт. Кеңеш: антидепрессанттарга олтурбаңыз. Андан көрө жалбыз же мелисса аралашкан чай ичиңиз. Негизи эле чөп маңыздарды тынчтантып, бошоңдоткон касиетке ээ болот. Ошондой эле жалбыз жана ромашка аралашкан ваннага түшсөңүз болот. Эң негизгиси, жумуштан келгенден кийин уйкуңузду кандырып эс алыңыз. Себеби чарчоо кайра эле стресске алып келет. 8. Экологиянын таасири. Чачтын абалына региондогу экологиялык кырдаал дагы таасирин тийгизет. Абанын кирдеши, радиациялык фондун жогорулашы, ар кандай жаан-чачындар плюс туура эмес тамактануу. Бул фактордун баары чачка гана таасирин тийгизбестен, бардык организмге таасир берет. Кеңеш: эң жакшы чечим бул экологиясы таза районго көчүп кетүү. Эгер ал мүмкүн болбосо, анда организмди таза тамак аш менен камсыз кылуу керек жана стресстик абалга, өнөкөт ооруларга кабылбаганга аракет кылуу зарыл. Алар айлана чөйрөнүн сизге кылган терс таасирин оңой кечирүүгө жардам берет.